Сыйкыды күзгү. Менден сулуу хан эч жерде жок деп айт. Башка вариант жарабайт. Кечиресиз, бирок сиз хан эмессиз. Семетей? Эмне дейсиң? Жок, мен айтайын дегеним, сиз азырынча хан эмессиз. Хан болуш үчүн сиз ханшага үйлөнүшүңүз керек. Уланта бер. Анда эмесе, баштайлы. Азыр сиздин назарыңызга дүйнөнүн эң сулуу кыздары тартыланат. Алардын ичинен абдан сулуусун тандалган сиздин ишиңиз. Эми көңүл бурула, мынакей алар. Номер 1. Татынакай түштүк кыз. Үй жыйнайт, кир жүйүт, көшнан ашты сон басат. Бирок өгөй энесинен кор көрөт экен. Кыскасы, таш көмүрлүк гүл ташыр кыз. Кийинкиси ат башылык апакай кыз. Бир гана байлаңыз, ала ачканда 7 тууганына жолуп калбаңыз. Жетөнүн 7 жоргосу бар. Эмне деп айтам, жакшынакай, көздөрү бакыракай, каардай болгон апакай. Бирок чилдеден тоң калыптыр, анын жүрөгүн эритиш абдан кыйын болот. Жана акыркысы, те алыстагы оштук кыз. Ал Сулайман тоодогу мунаранын эң үстүнкү бөлмөсүндө камакта отурат. Мунаранын тегерени болсо оозунан өрт жалындаган ажыдар кайтарат. Күчүңүз жетпей бартса, 101-ге чалыңыз. Кыздын аты болсо Фиона. Азыр болсо баалап ойлонуп көрүңүз. Кайсынысын тандайсыз? Номер 1, номер 2, номер 3. Азыр шашпа. 1, 2. 3-үчүнү тандаңыз мырза. Эмне дейсиң? Макул. Номер 3. Фаркуат мырза, сиз тандаган кыздын аты Фиона. Фиона. Суп-сулуу. Эми калган иш желдеттен бөөн жеп. Унтелекте мырза, хан. Дагы бир нерсе айтышым керек эле сизге. Алтын үчүндө. Унчукпа. Фионаны алсам чыныгы хан болуп, Жулокту болсо падышачылыгыма айлантам. Желдетте, Эгиптенге чогулта бергиле. Таймаш өткөрөбүз. Көрдүңбү мынакей Жулок? Айттым беле ушул жакта деп. Айтса ишенбейт да. Анда Фаркуаттын ак сарайы могу дейм. Мынчалык тамды менден коркуп салдырганбы? Кой тур, мени күтүп тур. Досум, кое тур, эч нерсе кылбайм. Курсагым ток эле, коркпо. Бир нерсе сурайын дедим эле. Бир нерсе.